Кыргызстандагы аялдардын орду жана укуктары, гендердик теңчилик маселеси, үй бүлөлүк зомбулук көйгөйү ушул жана башка маанилүү суроолорду Сары Булуң жамааттык мультимедиа борборунан уктурабыз. Тогуз-Туру районунда айымдарды өнүктүрүүгө багытталган борборлор барбы? Же болбосо элеттеги айымдар үй тиричилиги менен гана алекпи? Алар өзүн өзү өнүктүрүүгө, саламаттыгына кам көрүүгө, жаңы көндүмдөрдү үйрөнүүгө айыл жергесинде кандай борборлор ачылышы керек? Дал ушул суроонун айланасында айыл тургундары, айым депутаттар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен бирге талкуулайбыз. Саламатсызбы? Гендердик теңчилик уктуруусу кызматта Анара Маметова. Айымдардын түгөнбөгөн түйшүгү арбын. Өзгөчө элет жеринде активист айым Анара Калмырза кызы айылдагы айымдардын саламаттыгына, жаңы көндүмдөрдү үйрөнүүсүнө, тиричилигин жеңилдетүүгө, өзүн өзү өнүктүрүүгө багытталган борборлор болсо деп ниет кылат. Жаркын жашоого алып келүү үчүн психологиялык жактан семинарлар болсо дейм. Өзүм карабайбыз да айымдарчы. Өзүбүзгө көңүл деле бурбайбыз да чындыгындачы. Бирок айымга энергия, мотивация болуш үчүн ушундай курстар болсо деп ойлойм. Аймактарда жергиликтүү айымдар жамаатташып, долбоорлорго катышып, чакан долбоорлорду ишке ашырган жамааттык топтор бар. Мындай пикирин Тилектеш эл коомдук бирикмесинин жетекчиси Анарбек Санчыбаев билдирип, аймактарда жергиликтүү айымдарга моралдык дагы, материалдык дагы колдоо зарылчылыгы бар экендигине токтолду. Чакан долбоорлорду ишке ашыргандагы эжекелерибиз бар. Мындан ары да өнүктүрүү максатында жана долбоор жазганда өздүк салым деген жери бар эмеспи? Ошондон акча атышат. Менин оюмча жергиликтүү бийликтен болобу, жергиликтүү жана өнүктүрүү фонддорунан болобу, ошол өздүк салымдарын чечип берүү, ушу айымдарга шык берүү же колдоо максатында жергиликтүү бюджеттен да каралса жакшы болмок. Ал эми айылдык кеңештин депутаты Кардыгач Манапаева элет жергесинде айымдардын саламаттыгы, өнүгүүсү үчүн колдо бар нерселерди колдонуу керек деп эсептейт. Ал дары чөптөрдү иштетүү, кол өнөрчүлүк менен иш алып барууга шарт түзүү зарылчылыгына токтолду. Ал эми айылдарда болсо кийиз иштетүү борбору ачылса жакшы болмок да. Айылдарда кийизди кандай иштетүүнү билишет. Проекти жазып, кийиз станокторун алып, дүйнөлүк рынокко алып чыксак, мындай башка жактарда бар да, биздин Тогуз-Туруда, биздин айылдарда мындай жок эсе. Учурда Тогуз-Турулук айымдар кийим тигүү, сүт азыктарын кайра иштетүү боюнча окуулардан өтүп келишет. Айыл өкмөттүн планында аялдарга долбоорлор менен иштешүү, колдоо көрсөтүү каралган дейт Тогуз-Туру айыл аймагынын жооптуу катчысы Зууракан Акунова. Бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын алкагында аялдарды окутуп келүүдөбүз. Былтыркы жылы Дөдөмөл айылында сүт азыктарын иштетүүчү, Кош Булак айылында кондитердик азыктарды иштетүүчү, Казарман айылында жер жемиштерди кургатуучу деп окууларды уюштурдук. Сиздер Сары Булуң жамааттык мультимедиа борборунун гендердик теңчилик уктуруусун уга алдыңыздар. Саламатта болуңуздар. Бул уктуруу Бириккен Улуттар уюмунун демократиялык фонду тарабынан каржыланды. Уктуруунун мазмуну фонддун көз карашын